8-bölüm. Ошондо Сулайман падыша Исраилдин аксакалдарын, уруу башчыларын, үй бүлөө башчыларын Иерусалимге чакырды. Анткени Дөөттүн шаарынан, атап айтканда Сиондон Теңирдин келишим сандыгын алып келүү керек эле. 7 деп эсептелген Эйтаним айында бардык исраилдыктар майрамга Сулайман падышанын алдына чогулушту. Исраилдин бүт аксакалдары келишти. Ыйык кызмат кылуучулар келишим сандыгын көтөрүштү. Алар Теңирдин келишим сандыгын, жыйын чатырын, анын ичиндеги бардык ыйык буюмдарды көтөрүп жөнөштү. Аларды ыйык кызмат кылуучулар менен лебилер көтөрүп жүрүштү. Ал эми Сулайман падыша жана анын алдына чогулган бүт Исраил жамааты келишим сандыгынын алдында бара жатышты. Бодо майда малдан курмандыкка чалып бара жатышты. Көптүгүнөн аларды саноого мүмкүн эмес эле. Ыйык кызмат кылуучулар Теңирдин келишим сандыгын ибадаткананын ички бөлмөсүнө, ыйыктын ыйыгы бөлмөсүнө алып кирип, керуптардын канаттарынын астындагы орунга коюшту. Анткени сандык коюлуучу жерде керуптар канаттарын жайып турушкан. Сандыкты жана анын шыргыйларын керуптар жаап турган. Шыргыйлардын учтары ички бөлмөнүн алдындагы ыйыктын ыйыгы бөлмөсүнөн көрүнүп турчу, бирок сыртына чыгып турчу эмес. Алар ушул күнгө чейин ошол жерде. Сандыкта 2 ташлуу октон башка эч нерсе жок эле. Исраил уулдары Мисирден чыккандан кийин Теңир алар менен келишим түзгөндө Муса ал ташлуу окторду Хорепте сандыкка салган болчу. Ыйык кызмат кылуучулар ыйык жайдан чыкканда булут каптап Теңирдин үйүн толтурду. Булут каптап тургандыктан ыйык кызмат кылуучулар кызмат кыла алышкан жок, анткени Теңирдин даңкы, Теңирдин ибадатканасын толтуруп турган эле. Ошондо Сулайман Теңир өзүнүн караңгылыкта жашоону кааларын айткан. Сен түбөлүк жашашың үчүн сага ибадаткана тургуздум деди. Анан падыша бурулуп, чогулган исраилдыктарга батасын берди. Исраилдыктардын бүткүл жамааты туруп турду. Падыша аларга мындай деди: Атам Дөөткө өз оозу менен айткан, ушул күндө өз колу менен аткарган Исраилдин Кудай Теңирине даңк. Ал мындай деп айткан: Өз элим Исраилди Мисирден алып чыккан күндөн бери Исраил урууларынын бир да шаарын өзүмдүн ысымым болуп тура турган үй курууга тандап алган жокмун. Бирок Исраил элимди башкарсын деп Дөөттү тандап алдым. Атам Дөөттүн жүрөгүндө Исраилдин Кудай Теңиринин ысымына арнап ибадаткана тургузам деген каалоо бар эле. Бирок Теңир атам Дөөткө сенин жүрөгүңдө менин ысымыма арнап ибадаткана курам деген каалоо бар. Жүрөгүңдө ушул каалоонун болгону жакшы. Бирок ибадаткананы сен курбайсың. Менин ысымыма арнап ибадаткананы өз дениңден чыккан уулуң курат деген. Теңир өзү айткан сөздү аткарды. Теңир өзү айткандай, мен атам Дөөттүн ордун басып, Исраилдин тагына отуруп, Исраилдин Кудай Теңиринин ысымына арнап ибадаткана тургуздум. Ата бабаларыбызды Мисир жеринен алып чыкканда Теңирдин алар менен түзгөн келишими салынган сандык үчүн ошол жерге орун даярдадым. Сулайман Теңирдин курмандык чалынуучу жайынын жанында бүткүл Исраил элинин алдында туруп, колдорун асманга көтөрүп мындай деди: Исраилдин Кудай Теңири, жогоруда асманда жана төмөндө жерде сендей Кудай жок. Сага чын жүрөгү менен берилген кулдарыңа сен өзүңдүн келишимиңди сактап, ырайымыңды көрсөтөсүң. Сен өз кулуң Дөөткө, атама айткан өз сөзүңдү аткардың. Өз оозуң менен айтканды өз колуң менен ушул күнү аткардың. Исраилдин Кудай Теңири, сен менин алдымда жүргөндөй, сенин уулдарың да менин алдымда жүрүшсө, өз жолдоруна көңүл бурушса, менин алдымда сенин тукумуң Исраилдин тагынан түшпөйт деп, өз кулуң Дөөткө, атама айткан өз сөзүңдү эми аткар. Исраилдин Кудайы, кулуң Дөөткө, менин атама айткан сөзүң ушул күнү орундалса экен. Бирок Кудай жерде жашамак беле. Сени мен курган бул ибадаткана түгүл, асманда, асмандын асманы да батыра албайт. Бирок өз кулуңдун сыйынуусуна, өтүнүчүнө кулак сала көр, Кудай Теңирим. Кулуңдун сага жалбарган үнүн жана сыйынуусун ук. Менин ысымым ошол жерде болот деп, өзүң айткан ушул жерден, ушул ибадатканадан күнү түнү көзүңдү алба. Ушул жерде сыйынган өз кулуңдун сыйынуусун ук. Ушул жерде өз кулуң жана өз элиң Исраил сыйынганда, алардын жалынуусун ук, өзүң жашаган жайдан, асмандан угуп ырайым кыл. Жакынына каршы күнөө кылган адамдын каргануусун талап кылышканда, ал карганыш үчүн сенин курмандык чалынуучу жайыңдын алдына ушул ибадатканага келгенде, сен асмандан ук өз кулдарыңдын үстүнөн сот жүргүз, күнөөлүүнү айыпта, анын кылган ишин өз мойнуна жүктө, айыпсызды акта, ага актыгына жараша тиешесин бер.
Өз элиң Исраил сенин алдыңда күнөө кылгандык үчүн душманга жеңилип калганда, өзүңө кайрылып, сенин ысымыңды даңктаганда, ушул ибадатканада өзүңдөн жалынып сураганда, аны асмандан угуп, өз элиң Исраилдин күнөөсүн кечир, алардын ата-бабаларына берген жерге кайра алып кел. Сенин алдыңда күнөө кылышкандык үчүн асман жабылып, жамгыр жаабай калганда, алар ушул жерде сыйынып, сенин ысымыңды даңктап, күнөөсүнөн баш тартышканда, сен асмандан ук, өзүңдүн кулдарыңдын, өзүңдүн Исраил элиңдин күнөөлөрүн кечир. Аларга жүрө турган туура жолду көрсөт. Өз элиңе мураска берген өз жериңе жамгыр жаадыр. Жерде ачарчылык, же жугуштуу оору, же куйкалоочу шамал болгондо, же эгинде коңурдат басканда, же жерди чегиртке, курт каптаганда, же душман аларды өздөрүнүн жеринде кысымга алганда, же оору, же алаамат каптаганда, өз элиң Исраилдин ичинен кайсы бир адам сыйынып жалынганда, алар алааматты жүрөгү менен сезип, ушул ибадатканага колун сунушканда, сен асмандан өзүң жашаган жайдан угуп, ырайым кыл. Алардын жүрөгүн карап көрүп, ар кимге өз жолуна жараша тиешесин бер, анткени адам баласынын жүрөгүн бир гана сен билесиң. Сен өзүң ата-бабаларыбызга берген жерде жашап жатканда, алар бардык убакта сенден коркушуу үчүн ушундай кыл. Сенин улуу ысымың, сунулган колуң жана күчтүү билегиң жөнүндө уккан сенин элиң Исраилдин ичинен эмес, бөтөн элден, алыскы жерден сенин ысымың үчүн кимдир бирөө келип, ушул ибадаткананын жанында сыйынса, сен асмандан өзүң жашаган жайдан ук. Сени чакырган ошол бөтөн элдик адамдын сураганын бер. Сенин ысымыңды жер бетиндеги бардык элдер билиш үчүн, өз элиң Исраил сыяктуу сенден коркушу үчүн, мен курган ушул ибадаткана сенин ысымың менен аталарым билиши үчүн ушундай кыл. Сенин элиң сен жиберген жол менен өз душманына каршы согушка чыкканда, сен тандап алган шаарды сенин ысымыңа арнап мен курган ибадаткананы карап сага сыйынганда, сен асмандан алардын сыйынуусун өтүнүчүн ук, аларга керектүүсүн бер. Алар сенин алдыңда күнөө кылышканда, анткени күнөө кылбаган адам жок. Сен каарданып аларды душман колуна салып бергенде, душмандар аларды туткундап алыскы же жакынкы душман жерине алып кетишкенде, алар туткунда жүргөн жерде күнөөлөр үчүн өкүнүп, аларды туткундап кеткендердин жеринде сага биз күнөө кетирдик, мыйзамсыз иштерди кылдык, биз айыптуубуз деп сыйынышканда, аларды туткундап кеткен душмандардын жеринде алар сага чын жүрөгү менен, жан дили менен кайрылышканда, сен алардын ата-бабаларына берген жерди, сен тандап алган шаарды, сенин ысымыңа арнап мен курган ибадаткананы карап сыйынышканда, сен асмандан өзүң жашаган жайдан алардын сыйынуусун өтүнүчүн ук, аларга керектүүсүн бер. Өз элиңдин сенин алдыңда кылган күнөөсүн, сенин алдыңда кылган мыйзамсыздыгын кечир. Аларга ырайымдуу мамиле кылыш үчүн, аларды туткунга алгандардын жүрөгүндө аяоо сезимин ойгот. Анткени алар сен Мисирден, темир мештен алып чыккан өз элиң жана өз энчиң. Өз кулуң жана өз элиң Исраил сени чакырганда, алардын сыйынуусун дайыма ук, көздөрүң ачык болуп турсун. Анткени эгедер Теңир сен ата-бабаларыбызды Мисирден алып чыккандан кийин өзүңдүн кулуң Муса аркылуу айткандай, аларды бардык элдердин арасынан бөлүп алып, өзүңө энчилеп алгансың. Сулайман Теңирге ушинтип сыйынып, өтүнүчүнүн баарын айтып бүткөндөн кийин, Теңирдин курмандык чалынуучу жайынын жанында тизелеп турган жеринен турду. Анын колдору болсо жогору көтөрүлүп турган. Туруп, Исраилдин бүткүл жамаатына катуу үн менен мындай деп батасын берди. Өз айткандай, өз эли Исраилга тынчтык берген Теңир даңкталсын. Анын өз кулу Муса аркылуу айткан жакшы сөздөрүнүн бири да аткарылбай калган жок. Кудай Теңир биздин ата-бабаларыбыз менен болгондой эле биз менен да болсун. Бизди таштабасын, бизди калтырбасын. Биз анын жолдору менен жүрүшүбүз үчүн, анын ата-бабаларыбызга берген осуяттарын, буйруктарын, мыйзамдарын аткарышыбыз үчүн жүрөгүбүздү өзүнө бурсун. Теңирдин алдында сыйынганда айткан бул сөздөрүм күнү түнү Кудай Теңирибиздин жүрөгүндө болсун. Өз кулуна жана өзүнүн эли Исраилга эмне керек болсо, ошону күн сайын берсин. Теңир Кудай экенин, андан башка Кудай жок экенин бардык элдер билишсин. Буйруктарын аткарып жашашыңар үчүн жана осуяттарын сакташыңар үчүн жүрөгүңөр азыркыдай эле Кудай Теңирибизге толук берилсин. Анан падыша жана бардык ысрайылдыктар Теңирге арнап курмандык чалышты. Сулаймандын Теңирге арнап чалган тынчтык курмандыктары булар: 22 000 бодо, 120 000 майда мал,
Падыша жана бардык Исраил уулдары Теңирдин ибадатканасын ушинтип ыйыкташты. Ошол эле күнү падыша Теңирдин ибадатканасынын алдындагы короонун ортоңку бөлүгүн ыйыктап, бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкты, нан курмандыгын, тынчтык курмандыктарынын майларын өрттөдү. Теңир алдындагы жезден жасалган курмандык чалынуучу жай бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкты, нан курмандыгын, тынчтык курмандыктарын өрттөөгө кичинелик кылды. Сулайман бүт Исраил эли менен 7 күн, дагы 7 күн, бардыгы 14 күн майрам өткөрдү. Биздин Кудай Теңирибиздин алдында Хаматтын кире беришинен Мисир дарыясына чейин жашаган жамаат чогулду. Сулайман 8 күнү элди таратты. Алар падышага бата берип, Теңирдин өз кулу Дөөткө жана өз эли Исраилга көрсөткөн ырайымына чын жүрөктөрүнөн кубанып, шаттанып, чатырларына кайтышты. 5 бөлүм. Сүйүктүү балдар катары Кудайды туурагыла. Машаяк бизди сүйгөндүктөн биз үчүн өзүн Кудайга жыты жагымдуу тартуу жана курмандык катары бергендей, силер да сүйүү жолунда жүргүлө. Араңарда ойноштук, ар кандай ыпластык жана дүнүйөкорлук жөнүндө сөз да болбошу керек. Себеби ыйыктарга мындай кылуу жарабайт. Ошондой эле уятсыз, маңызсыз жана маскаралаган сөздөрдү сүйлөбөгүлө. Мындай кылуу жарабайт, анын ордуна ыраазычылык билдиргиле. Билип койгула, ойноштук кылуучу, нике бузуучу, дүнүйөкор, башкача айтканда бутка табынуучу Машаяктын жана Кудайдын падышачылыгында мураска ээ болбойт. Эч ким силерди маңызсыз сөздөр менен алдабасын. Ошондой кылган баш ийбес адамдар Кудайдын каарына калышат. Ошондуктан аларга шерик болбогула. Силер бир кезде караң келеңер, бирок азыр Теңир аркылуу жарык болдуңар. Жарыктын балдары катары жашагыла. Анткени жарыктын жемиши боорукердик, адилдик, чындык. Кудайга эмне жагарын ажырата билгиле. Караңгылыктын жемишсиз иштерине аралашпагыла, тескерисинче аларды ашкере кылгыла. Анткени алардын жашыруун кылып жаткандарын айтканга ооз да барбайт. Анткени ашкереленген нерсенин баары жарык аркылуу ашкереленет. Ачыкка чыккан нерсенин баары жарык. Ошондуктан ыйык жазууда уктап жаткан өлүк адам ойгон, тирил, Машаяк сени жарык кылат деп айтылган. Ошентип кандай жашап жатканыңарга көңүл коюп карап, акылсыздардай эмес, акылдуулардай жашагыла. Убакытты пайдалана билгиле. Анткени убакыт жаман. Ошон үчүн акылсыз болбогула, тескерисинче Кудайдын каалоосу эмне экендигин таанып билгиле. Шарап ичип мас болбогула. Анткени бул бузулган жашоого алып барат. Тескерисинче рухка толгула. Бири-бириңерге забурларды, даңктоорларын жана рухий ырларды айтып, Теңирди чын жүрөгүңөр менен даңктабырдагыла. Теңирибиз Иса Машаяктын атынан Кудай атабызга бардык учурда бардык нерсе үчүн ыраазычылык билдиргиле. Кудайдан коркуу менен бири-бириңерге баш ийгиле. Аялдар күйөөңөргө Теңирге баш ийгендей баш ийгиле. Анткени дененин куткаруучусу Машаяк жыйындын башчысы болгон сыяктуу эле, күйөө да аялдын башчысы. Жыйын Машаякка баш ийгендей эле, аялдар да бардык нерседе күйөөлөрүнө баш ийишсин. Күйөөлөр аялыңарды Машаяк жыйынды сүйгөндөй сүйгүлө. Машаяк жыйын үчүн өзүн берген. Ал жыйынды сөз менен, суу менен жууп тазалап ыйыктоо үчүн. Тагы кемчилиги же ушул сыяктуу бир нерсеси жок, ыйык жана кемчиликсиз кылып, өзүнүн алдына даңктуу кылып коюу үчүн өзүн берген. Ошол сыяктуу эле күйөөлөр да аялдарын өздөрүнүн денесин сүйгөндөй сүйүшү керек. Аялын сүйгөн адам өзүн сүйөт. Анткени эч ким эч качан өзүнүн денесин жек көрбөйт. Тескерисинче Машаяк жыйын үчүн кам көргөн сыяктуу өз денесин азыктандырат, жылытат. Анткени биз анын дене мүчөлөрүбүз, анын этинен жана сөөгүнөн жаратылганбыз. Ошондуктан адам ата энесин таштап, аялы менен биригет. Ошентип экөө бир дене болот. Бул сыр аябай терең. Менин айтканым Машаякка жана жыйынга тиешелүү. Силерге тиешелүүсү болсо бул: күйөөсү аялын өзүн сүйгөндөй сүйсүн. Аял болсо күйөөсүн урматтасын. 38 бөлүм. Анан мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, Магог жериндеги Тубал менен Мешектин башкы төрөсү болгон Гогко жүзүңдү буруп ага каршы пайгамбарчылык кыл. Ага айт: Кудай Теңир мындай дейт: Мешех менен Тубалдын башкы төрөсү Гог, мен сага каршымын. Сени артка бурам, оозуңа ооздук салып, сени жана бүт аскериңди, аттарыңды жана атчандарыңды, башынан аягына чейин куралданган соот кийген, калкан кармаган кылыч менен куралданган чоң сан жеткис аскериңди, алар менен кошо калкан кармаган туулга кийген персиялыктарды, эфиопиялыктарды, путтуктарды, Гомерди жана анын бүт аскерин, түндүк жеринен Тогарманы жана анын бүт аскерин, көптөгөн элдерди сени менен кошо алып чыгам.
Sen özüңдүн жаныңа чогулган бүт аскериң менен даяр бол. Согушка даярдан, сен аларга жол башчы болосуң. Көп күндөрдөн кийин сен чакырыласың. Акыркы жылдары сен кылычтан кутулган жерге, көп элдердин арасынан жыйналган ал жердин тургундарына, дайыма ээн турган Исраил тоолоруна келесиң. Бирок эми ал жердин тургундары элдердин арасынан кайрылып келип, коопсуздукта жашашат. Сен өзүңдүн аскериң менен, көп сандаган элиң менен бороондой көтөрүлүп, жерди каптаган булуттай болуп келесиң. Кудай Теңир мындай дейт: ошол күнү жүрөгүңө бир ой келип, сен бир жаман иш ойлоп таап, мындай дейсиң: дуал менен курчалбаган жерге чыгайын, коопсуздукта жашап жаткан бейкапар элге барайын. Алардын баары дуалдары жок жашашат. Алардын дарбазалары да, кулпулары да жок. Талаптонош үчүн, олжойго тунуш үчүн, кайрадан эл отурукташкан ураандыларга кол салыш үчүн, элдердин арасынан жыйналган жер киндигинде жашап, чарба соода жүргүзгөн элге кол салыш үчүн келесиң. Шеба, Дыдан жана Таршыш көпөстөрү, алардын жашарстандары сага. Сен талаптонош үчүн келдиңби? Өзүңдүн сансыз аскериңди олжоо табыш үчүн, алтын күмүштөрдү тартып алыш үчүн, мал мүлктөрдү чаап алыш үчүн, чоң олжоого тунуш үчүн жыйнадыңбы дешет. Ошондуктан адам уулу пайгамбарчылык кылып Гогко айт. Кудай Теңир мындай дейт: чыны менен эле сен ошол күнү менин элим Исраил коопсуз жашап жатканын билип, өзүңдүн жериң болгон түндүк жеринен чыгып, көптөгөн элдер менен, атчандар менен, жоон топ менен, көп сандаган аскер менен келесиң. Жерди каптаган булутка окшоп, менин элим Исраилга каршы чыгасың. Бул акыркы күндөрү болот. Элдер мени таанып билиш үчүн мен сени Гог өз жериме каршы алып чыгам. Элдердин алдында сен аркылуу өзүмдүн ыйыктыгымды көрсөтөм. Кудай Теңир мындай дейт: байыркы күндөрү мен сени аларга каршы алып келем деп, ошол убакта пайгамбарчылык кылган өзүмдүн кулдарым Исраил пайгамбарлары аркылуу сен жөнүндө айткан эмес белем. Гог Исраил жерине келген күнү, дейт Кудай Теңир, менин каарым жалындап күйөт. Мен өзүмдүн кызганычым менен өзүмдүн каарым күйүп турганда мындай деп айткам: чын эле ошол күнү Исраил жеринде өтө катуу жер титирөө болот. Ошондо менин жүзүмдөн деңиз балыктары, асман канаттуулары, талаа жырткычтары, сойлоп жүрүүчү жаныбарлар, жер бетиндеги баардык адамдар титирешет. Тоолор урайт, аска зоолор кулайт, бүт дубалдар жер менен жексен болот. Өзүмдүн баардык тоолорумда Гогко каршы кылыч чакырам, дейт Кудай Теңир. Ар бир адамдын кылычы өзүнүн бир тууганына каршы чабылат. Аны жугуштуу оору менен, кан төгүү менен жазалайм. Анын үстүнө, анын аскеринин үстүнө, анын жанында жүргөн бүт элдин үстүнө кара нөшөр жана таш мөндүр, от жана күкүрт төгөм. Ошентип өзүмдүн улуулугумду жана ыйыктыгымды көрсөтөм. Көп элдерге өзүмдү таанытып билдирем. Ошондо менин Теңир экенимди билишет. 88 Забур. Эйтан Израхинин үйрөтүүсү. Теңирим, сенин ырайымыңды түбөлүк ырдайм. Чындыгыңды укумдан тукумга өз оозум менен жар салам. Мен мындай деп айтам: сенин ырайымың түбөлүккө негизделген. Асманга өз чындыгыңды орноттуң да мындай деп айттың: мен өзүмдүн тандап алган адамым менен келишим түздүм. Өз кулум дөөткө ант бердим. Сенин тукумуңду түбөлүккө бекемдейм, тактыңды укумдан тукумга орнотом. Теңирим, асман да сенин кереметтүү иштериңди даңктайт. Сенин чындыгыңды ыйыктардын жыйынында айтат. Анткени асманда Теңирге ким тең келе алат? Кудайдын уулдарынын ичинен Теңирге окшош ким бар? Кудай ыйыктардын улуу жыйынында коркунучтуу, ал өзүнүн тегерегиндегилердин бардыгына коркунучтуу. Теңир күчтөрдүн Кудайы. Теңирим, сендей күчтүү ким бар? Акыйкатың өзүңдүн тегерегиңде. Сен деңиздин каарына бийлик кыласың. Анын толкундары жогору көтөрүлгөндө сен аларды басасың. Сен Раапты жеңилген сыяктуу кылаттың. Душмандарыңды өзүңдүн кудуреттүү күчүң менен чачыратып жибердиң. Асман да жер да сеники. Ааламды жана андагы бардык нерселерди сен негиздедиң. Түндүк менен түштүктү сен жараттың. Табор менен Хермон сенин ысымыңды укканда кубанат. Сенин билегиң күчтүү, сенин колуң кубаттуу, сенин оң колуң бийик. Адилеттик жана чындык өз тактыңдын негизи. Ырайым менен чындык сенин алдыңда жүрөт. Сурнай үнүн тааныган эл бактылуу, алар сенин жүзүңдүн жарыгында жүрүшөт. Теңирим, сенин ысымыңа күн бою кубанышат, сенин чындыгың менен көтөрүлүшөт. Анткени сен алардын күчүнүн шаңысың. Сенин ырайымың менен биздин мүйүзүбүз көккө көтөрүлөт. Теңир биздин калканыбыз, Исраилдин ыйык Кудайы, биздин падышабыз. Бир жолу сен өзүңдүн ыйыгыңа көрүнгөндө мындай дедиң эле: мен эр жүрөккө жардам бердим, эл ичинен тандалганды жогору көтөрдүм. Мен өз кулум дөөттү таптым, аны өзүмдүн ыйык зайтун майым менен майладым. Менин колум аны менен болот, менин күчүм ага күч берет. Душман аны жеңе албайт.
Мыйзамсыз адам кыса албайт. Душмандарын алдына жыгып берем, аны жек көргөндөрдү кыйратам. Менин чындыгым да, менин ырайымым да аны менен, менин ысымым менен анын мүйүзү көккө көтөрүлөт. Анын колун деңизге салам, оң колун дарыяларга салам. Ал мени, сен менин атамсың, кудайымсың жана куткаруучу аскамсың деп чакырат. Мен аны тун уулум кылып, жердеги падышалардан жогору коем. Ага өзүмдүн ырайымымды түбөлүк сактайм. Менин аны менен түзгөн келишимим бузулбайт. Анын тукуму түбөлүк жашайт. Анын тактысы асман өтүп кеткенче турат. Эгерде анын уулдары менин мыйзамымды таштап, менин осуяттарым менен жүрүшпөсө, менин мыйзамдарымды бузуп, менин буйруктарымды аткарышпаса, анда мен аларды өздөрүнүн мыйзамсыздыгы үчүн темир таяк менен жазалайм. Аларга өздөрүнүн калпы үчүн катуу соккурам. Бирок мен аны өз ырайымымдан ажыратпайм жана өз чындыгымды өзгөртпөйм. Мен өз келишимимди бузбайм жана оозумдан чыккан сөзүмдү өзгөртпөйм. Бир жолу мен өзүмдүн ыйыктыгым менен дөөткө калпайтмак белем деп убада бергем. Анын тукуму түбөлүк жашайт. Анын тактысы менин алдымда күн сыяктуу турат. Ай сыяктуу кылымдар бою бекем турат. Асманда ишенимдүү күбө болуп турат. Бирок азыр сен өзүңдүн майланганыңдан баш тартып, аны жек көрүп, ага каарданып жатасың. Өз колуң менен түзгөн келишимиңди четке кактың, анын таажысын жерге кулаттың. Анын бардык тосмолорун талкаладың, анын сепилдерин ураандык айландырдың. Жолдон өткөндөрдүн баары аны талап жатышат. Ал өзүнүн коңшуларына күлкү болду. Сен анын душмандарынын оң колун жогору көтөрдүң, анын бардык кастарын кубанттың. Сен анын кылычынын мизин тескери караттың, ага майданда күч берген жоксуң, аны падышачылыктан ажыраттың, тактысын жерге кулаттың. Анын жаштык күндөрүн кыскарттың, уятка калтырдың. Теңирим, качанга чейин жашына бересиң? Качанга чейин каарың от болуп жана берет? Эстеч менин өмүрүмдүн кыскалыгын. Сен адам баласын кандай түйшүккө жараттың эле? Адамдардын ичинен ким жашап, бирок өлүмдү көрбөй калды экен? Ким өз жанын өлгөндөр жаткан жайдын колунан куткарып алды экен? Мурунку ырайымдарың кайда, Теңирим? Сен дөөткө өз чындыгың менен убада бербедиң беле? Теңирим, өз кулдарыңдын бардык күчтүү элдерден көргөн кордугун көтөрүп жүргөнүмдү эстечи. Сенин душмандарың мени кандай кордоп жатышат? Теңирим, өзүңдүн майланганыңдын баскан издерин кандай булгап жатышат? Теңирге түбөлүк даңк. Омин, омин.